Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai ve mursalin. Seyyidina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatly musulman bir tuğandar. Muna bugün biz 3. sabagыбызды başlap jatabız. Al gusuldun sünnetleri. Biz jogorada aytıp ketkenbiz, gusuldun farzların, eger farz tabılbagan bolsa al adamdын gusulu jarabay kalat dep. Эми бул сабагыбызда гусулдун сүннөттөрүн баяндайбыз. Сүннөттөрү бул биздин сооп алуубузга себепчи боло турган нерселер. Гусулдун сүннөттөрүнүн биринчиси ат-тасмия. Аллахты эскерүү, Аллахты зикир кылуу. Аллахты зикир кылып башталган ар бир иш жакшы нерсе болот. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde aytat: La wudu'a limen lam yezkur ismallahi aleyhi. Daratı jok. Kim Allah'ты zikir kılbagan bolsa, Allah'ты eskeribegen bolsa deyt. Alımlarımız bu daratı jok degen manini darattın soğuğu jok da bizge bayandap talqulap berişken. Al eми ekinci sünnet niyet. Niyet kılganda jürök menen niyet kılуу. Sebebi niyet bul jüröktün ordunda. Al eми tili menen biri niyet kıla turgan bolsa, anında ziyanı jok eken. Üçüncü gusuldun sünneti iki koldu bilekeçeyin juu. Bul eng baştalып jatkanda. Sebebi kolunda najasat же başka nerse bola turgan bolsa, suunu najas kılıp koybosu üçün eng birinci koldu bilekeçeyin tazalap juu. Bul da sünnet amallardan eken. Төртүнчү сүннөтү намазга дарат алгандай дарат алуу. Дарат алуу бул дагы пайгамбарыбыздын сүннөт амалдарынан болуп эсептелинет экен. Дарат алганда бардыгы эле намазга дарат алгандай дарат алып, бирок бутту эгер дарат алган жерде суу топтоло турган болсо, бутту кечиктирип жууш керек болот. Эгерде астында суу топтолбогон болсо, анда бутту деле кошуп жууса дурус боло берет экен. Төртүнчү гусулдун сүннөтү уяттуу жерди, уяттуу мүчөнү тазалап жууш. Себеби бул жер najasat болгон орун болуп, бул жерде najasаттан куру бош калбайт экен. Ошон үчүн уяттуу жерди да тазалап жууш бул эмне сүннөт амалдардан экен. Ал эми аялдардын жыныстык мүчөсүнүн сыртын жууш бул важип амалдардан эсептелинет экен. Ал эми төртүнчү гусулдун сүннөтү бүтүн денеге 3 жолу суу куюп, 3 жолу жуулуу бул сүннөт амалдардан экен. Эң биринчи баштаганда башка биринчи суу куюп, андан кийин оң далыга, андан кийин сол далыга кылып, бардык денени тазалап жуу бул сүннөт амалдардан экен. Мына ушу менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.